Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен маанайыңар кандай? Эң сонун. Анда балдар жагымдуу маанай түзүп алалы. Жүрүп бараткан тоокту кармап көргүлөчү. Баракелде балдар, айрымдарыбыз кармап алдык. Ой жүргүзөлү. Токойдогу эң күчтүү жаныбар кайсы? Эң коркок жаныбарды билесиңерби? Ой, табарман окуучуларым, туура таптыңар. Токойдогу эң күчтүү, айбаттуу жаныбар арстан. Ал эми эң коркок жаныбар узун кулак, алаң көз, коёнек балдар. Анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы арстан менен коён. Сабагыбыздын максаты кыргыз эл жомогу боюнча билип, маалымат аласыңар. Ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар, эске тутууңар өнүгөт. Эр жүрөктүүлүккө, боорукерликке тарбияланасыңар. Арстан менен коён. Кыргыз эл жомогу. Калың токойдун четинде бир коён жашаптыр. Ал коркоктук кылып, ийининен эч чык жемес. Бир күнү ал: "Мен коркконумдан жалаң гана ийинде жатып, кантип күн көрөм? Мындай кылбайын, баатыр болоюн" деп ойлоду. Ошол замат ийинден чыга калды. Коён алдында турган арстанды көрүп, жыгачтай катып калды. Арстан коёндун жанына келип: "Колго тиштиң, эми сени жеймин" деп тиштерин кычыратты. Коён кутулуштун аргасын издеп: "Жесең же, бирок айта турган сырым бар" деди. "Тезирээк айт" деди арстан. "Сен өтө күчтүүсүң, мунуңа мен ишенем. Бирок кудукта сенден да чоң арстан бар. Ал сени жейм деп ачууланып жаткан. Ошого бир беттешип көрүп, мени анан жебейсиңби? Мен эч кайда качпайм." Арстан чындап ачууланып: "Кана, кайсы жерде? Мени ээрчитип баргын" деди. Коён арстанды кудукка ээрчитип барып: "Мына, ушул кудукта, көрчү өзүң" деди. Арстан кудукту карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да: "Мен ушундан кантип кем калайын? Кана, күрөшүп көрөлү" деп кудукка секирип түштү. Арстандан коён ошентип кутулуп, макул экен деп шылдың кылып, секирген бойдон кете бериптир. Жомок жактыбы балдар? Ой азаматтар, анда баарыбыз ордубуздан туруп, эс алуу көнүгүүсүн жасап алабыз. Ой, баракелде балдарым, азаматсыңар. Бул көнүгүүнү сонун аткарасыңар. Бешинчиси чыпалак. Баш бармагым чоң атам, сөмөйүм чоң апам, ортонуум өз атам, аты жогум апам. Кичинекей чычалак, менин атым чыпалак. Үйгө тапшырма жомокту көркөм окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.